Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Булутман. Бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучуларын тааныштырып кетейин. Оң жакта Хусейн Исаев, философия илимдеринин доктору, социологиянын профессору. Андан кийин Меңдибаев Муратбек, социология илимдеринин кандидаты, доцент. Сол тарапта болсо Осмон Тогузаков, философия илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, философия институтунун директору. Бердибек Жумабаев, Кыргыз Улуттук университетинин доценти, Кыргыз дүйнө тааным китебинин автору. Жана Жеңишбек Ашыралиев, философия илимдеринин доктору, профессор. Сиздер аракет кылып атасыздар. Илгерки дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөн кыргыздардын ошо кездеги нравалык, адеп ахлак принциптерин, жашоо эрежелерин, ушу миңдеген кылымдар бою улутту сактап келген акылмандыгын бүгүнкү күндө ушул урпактарга жеткизсек деп атасыздар да. Биз да ошону аракет кылып атабыз. Бирок мындай бир түшүнүк болуп атпайбы? Көчмөндөрдүн материалдык мүдөөсү чектелүү болгон. Булар ашык баш дүйнө жыйнаган эмес. Буларга миллиард миллион деген түшүнүк болгон эмес. Күнүмдүк жашоого эмне керек болсо, ошону гана алып жүрүшкөн дагы, негизинен булар руханий байлыкты көздөгөн. Эпостор, жомоктор, аңгемелер дегендей санжыра. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүн турмуш эмне кылды? Ошол кичекей баланы руханий багытта тарбиялай турган ата-эне өзү күнүгө таба турган 50 сомдун кулу болуп отурат. Ошондой көрө окаттын кулуна айланып калган киши руханий байлыкты ойлонушу мүмкүнбү? Аны ким тарбиялайт аларды? Жалаң эле мугалим же болбосо бала бакчадагы тарбиячы эмес, негизинен бала үйдөн алат да тарбияны, ата-энеден алат, ата-энен туурайт дегендей. Анан ата-энеси чыркырап 5 сомдун артынан чуркап жүрсө, баласына болсо мына окуган илимдин кандидаттарын көрдүк, базарда тамак сатып отурат. Андан көрө момундай кыл деп тиги коммерциялык жолго салып атса, биз бүгүн ошол руханий байлык жөнүндө айта алабызбы? Кыргыздардын ушул муундары көчмөндүк заманда баштап, кайсы заман болбосун, 8 жолу өзүнүн ишенимин, өзүнүн жашоо тиричилигин жок кылуу душмандын каражатына айланган болчу. Эң биринчилердин болуп буддизм келген. Будда дагы дегенде ошо кыргыздарды Буддага айландырыш үчүн, буддизм дин айландырыш үчүн кыргыздын ошо тиги теңирликке болгон ишенимин жок кылыш керек болгон. Кийин христиандар келди. Биздер мектепте окуп жүргөндө христиандардын крестный поход деген окуганбыз. Крестный походу мына 6 болгон. 6 тең ошо Европадан чогулуп, чыгыш Европадан чогулуп, ошо жок кылыш келген. Андан кийин ислам келген. Ушул элдин ошо айтып коелук, тиги Орто Азия элдеринин акылмандарынын бири Бирунинин макалы бар. Чоң китеби бар. Мына ошо чоң китебинде ислам биринчи жолу келгенинде канча шаарды талкалагандыгын, канча мыкты нерселердин баарын жок кылгандыгын жазган. Бул өзү маркум Чыңгыз Төрөкулович менен Мухтар Шахановдун китебинде укмуштай сонун келтирилген, кандай келтирилген. Андан кийин ислам талкалалган жок. Батыштан келген коммунисттик идеология, жана мен айтып кеттим, немецтердин философиясы деп. Мынакей мен санап өткөн талкаланыштардын баары тең бер жагы жок дегенде 8-9 муундун өмүрү менен өткөн. Биз канчалык аракет кылбайлык, биздин колубуздан жанагы өзүң айтып аткан күндөлүк бир сындырым нан үчүн өмүрүн жумшап аткан кишилер кайсы кейпи менен эми бүгүн урухий дөөлөткө баш ийет. Урухийге баш ийет, бул өтө татаал маселе. Ошон үчүн мен айтарым деп, биздин куракта эмес, могуреги бешиктеги баладан баштап ушундай шартта өсө турган шартты түзүшүбүз керек. Жанагы 2014-жылы үй бүлө жылы болсун деп коюп, биз жанагындай чогулуш менен жыйынтыктап атпайбызбы? Бирок бүгүнкү күнү үй бүлөнү ыйык деп коюп, үй бүлөдө отурган энебизди, апабызды ыйык деп коюп, мына ошолор тарбиялай турган шарт түзүшүбүз керек. Алар ошогондой тарбиялаш үчүн тигилер ошого сугарылыш керек. Мына үйдө турган аталар арак менен, папирос менен, мушташы менен аракеттенет. Кайсы муун тарбияланат? Бул өтө татаал маселе. Себеби бер жагы 10 муун ушуну менен тарбияланганбыз. Биздер ошолордон, биз айлабыз жогунан эки жакты көргөн үчүн ошентип атабыз. Ошон үчүн көчмөндөрдүн ишеними, көчмөндөрдүн урухий дөөлөткө өзүң айткан жашоо тиричиликтин философиясы ушундай болгон, ал көчүп жүргөндөн кийин бир өгүзгө, бир төөгө жүктөй турган гана баарын алып.
боз үйдө ошол жерде жүктөлгөн жууркан төшөгү дагы иче турган тамагы дагы бир төбө жүк болгон. Ошон үчүн жашоо тиричилик ошону камсыз кылган. Ал эми бүгүнкү күнү ошондон келип алып айтып атабыз. Сизге китепте да бар. Бул жанагы кыргыздын жан дүйнөсү дегенде дагы аябай баса көрсөтүлгөн. Бул өзү кыргыздар Осмон дагы бул маселени айтып кетти. Жан дүйнөсүнүн урухий байлыгына, ошонун бааланышына, ошонун сугарылышына сүрүп келген деп. Жана өзүң айткан Санжыра, Жомок, Макаллакап, Манас, мына ушунун баары кызмат кылган. Эгерде биз ушу биздин байыркы ата-бабаларыбыз басып өткөн жан дүйнөсүн уруктандырган урук дөөлөтүнө ээ болуп, ошону жашоонун тиричилигин ала алсак, баары бир адамзат бара-бара жашоонун жыргалы материалдык демес, курсактын тойгонду эмес, жан дүйнөсүн баяганда деп кийинки муун ошого келет. Эгерде биз ошондой шартты азыртан түшүнүп, бул Жеңишбектин китебинде айтылбай калган, жазылбай калган, кыйынчылыкка учурашып калган теңирликтин заманындагы адамдын жашоо тиричилиги табигаттын мыйзамына баш ийип, табигат менен ымалашып жашагандыгын түшүндүрсөк, анда кыргыздын жери бейиш экен деп туруп, ошону кемиткендин ордуна, бирөөгө таратып ийгендин ордуна, сатып ийгендин ордуна, гендерди саткандын ордуна, ушунун баардыгын тең өзүбүздүн аймагыбызда 1 сантиметр жерибизди кемитпей, офшорлорго алып барып катпай, эгер акыл эсибизге келип, баарыбыз тең улутчул болсок, ана ошондон баштап турмуш оңорот. Бүгүнкү жашоо тиричилигибиз менен биз оңдой албайбыз. Мына тиги жапондуктардын согуштан кийинки болгону, биздин бүгүнкү урааныбыз кыргыздын урук дөөлөтү дүйнөнүн жетишкен илими, техникасы, технологиясы. Мына 5 сөздү айттым. Ушу 5 сөздү уран катары кармап, бийликтегилердин 3 сөз айтса, сөз ушуну колдонуп, жашоо тиричиликтин эрежесине айланып, биз башкача боло баштайбыз. Себеби биз каякта жүрөбүз, кандай жолго түшүшүбүз керек, эртеңки стратегиялык максатыбыз эч ким билбейт. Мына биринчи президентибиз билимдүү жигит эле, бирок хитрый умныйлардын аракети менен, ошолордун акылы менен болуп атып, бизди башка жакка түртүп кетти, анга салып кетти. Экинчи президентибиз бир үй бүлөнү байытайын деп. Ошон үчүн биз могуреги коомдук телевидениянын күчүн, аракетин, могуреги адамдардын жан дүйнөсүн жандандыруу жөнүндө, ошого такыр башка боло турган жөнүндө, жана үй бүлө, мектептин баштапкы класстарында такыр башка нерсени окутуу жөнүндө. Ошондон баштасак, анан оңоло баштайбыз. Бүгүнкү саясат менен баары бир. Биз канчалык патриот болбойлук, мекенчил болбойлук, Түгөлбай мырза, биздин баардык аракетибиз баары шамалаттын жели менен чогуу кете берет. Себеби фундаменталдык маселелер эмнеде жатканын ушуну түшүнө элекпиз. Михаил Горбачев бийликке келгенде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жаңыча ой жүгүртүү деген түшүнүктү киргизген. Ошону киргизе албай абдан оора болушту. Себеби ал жаңыча ой жүгүртүү эмне экенин өзүнөн сураганда, ал жана бир окумуштуу айткандай, чымчыктын тилинде 2 саат түшүндүрүп, эч ким эчтеке түшүнбөй, өзүнөн башка. Ушундай болгондо бүгүнкү күндө дагы биз мынагу руханий байлыкты көздөшүбүз керек. Материалдык мүдөөдөн руханий мүдөөгө өтөлү деген чакырык менен чыксак, мисалы үчүн, муну ачка отурган кишиге түшүндүрүш абдан кыйын. Анан сиз айтып атпайсызбы, шарт түзөлүү деп. Шарт түзгөндө кайсы, ата энесинеби же балдарынабы? Балдарга шарт түзүшүбүз үчүн жок дегенде ата энелер өзлөрүнүн тарыхый жоопкерчилигин толук болбосо түшүнүп, жана толук болбосо ошонун бир 15-20%-ин түрү кезегинде аткарып кетсе, акырында ыкымчылыш менен болот. Биринчи муунда биз эч убакта ыңкылаптык жол менен башка жол менен биз оңдой албайбыз. Биз бир жолу ошондой бир тажрыйба жасап көрөлү деп, ошондой ата энелер менен соодан аркылап жүргөн ата энелер менен сүйлөшсөк, алар айтты: "Болуптур, мен силердин айтканыңар менен кетейин. Мен 5 балам силер багасыңарбы" деп чыкты шырын. Анан 5 балаңыз каякта эле? 5 балам мына үйдө отурат ачка. Мен кечке чейин ошолорго бир сындырым нан таап барышым керек деп. Биз андан ары сөзүбүздү улай алган жокпуз. Себеби 5 балаң ачка калса калсын, сен манас жатта деп кантип айтабыз? Бүгүнкү турмуш ушинтип колго чаап атат да, могу руханий багыттагы иштердин баарын колго чаап коюп атат. Турмуштун реалдуулугу өзү. Коммунизм деп койчук, бейиш деп койчук.
чындыгында келгенде мына глобалдык илимий ыңкылабынан кийин бул мейкинде неме частная собственность дегени не кылып туруп товарно-денежные отношения дегени ошо менчик немелери иштебей калат. Себеп дегени өзгөрүүлөр болот. Мен космосту ошон үчүн байланыштырдым. Себеп дегени космос менен биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир мамилелерибиз болот. Общение болуп не кылат. Ошонун негизинде мына 20-кылымдын аягында ушундай эле чек аралар жоюлуп кетти. Жалпы немеси эмне болуп туруп акча пайда болду. Эми болсо 21-кылымда өзгөрүүлөр болот. Көбүнчө бул ан сезимдин немеси менен, жаны менен, медитациясы менен, анан кийин техника, информатика мына Хусейин Исаевич туура айтты. Көп эле мынагу өндүрүштүк немелери уже роботтор неме кылып туруп иштеп баштайт. Немесин эмне кылгандачы. А адам болсо өзүн жанын, анан кийин өзүнүн немеси менен, кармасы менен, ушундай акыбалдарын немеси менен изилдеп не кылат деген. Бул жакшы кайсы жерде жазылган? Бул жакшы Тибет медицинада жазылыптыр. Мен жаңы китепте дагы жазып атам орус тилинде. Жана мынагу пранаямада, пранаяма деген өзүнчө мындай атайын позалары бар, атайын мантрлары бар. Ошо жерде немеси ушундай чагылган. Себеп дегени адам ушундай менчик немеден ошо жалпылык немеге өтөт. Жалпылык немеде өткөндөн кийин товарный денежный немелери иштебей калат экен. Себеп дегени философиядагы тарыхый спираль боюнча кайталанып спираль боюнча ошондой цикл немеси менен кайталанып келет. Адам каалайбы, каалабайбы ушундай тиги космос менен ошо теңир немеси менен байланышып неме кылганда адамдын ан сезиминин биз мүмкүнчүлүктөрүн билбейбиз. Ушундай аябай мүмкүнчүлүктөрү күчтүү экен. Күчтүү экен. Себеп дегени ушундай эле чоң глыбаларды НТВде көрсөткөн. Мындай эле жылдырат экен, оңой эле жылдырат экен. Керек болсо мындай көтөрүлүп кетет экен. Мисалы ушундай эле Тибет медицинада медитациялар менен не кылып туруп 200-300 жылга чейин өзүнүн өмүрүн не кылып узатып жиберет экен. Ал мүмкүнчүлүктөрдү да биз жазбайбыз. Ошон үчүн Эстежан Манкуртизм деген жан менен, медитациялар менен кандай акыбалдарда, кандай немеси менен, кандай космос менен байланыштарда болот деген ошондой жазып атам. Чын эле Осмон Асанкулович туура айтты. Философиялык негизинде жазганда кичине маалыматтарга, тарыхый немелерге неме жетише албай калат экенбиз. Анын философиялык категориянын кызматын, маанисин көбү концептуалдык, эпистемологиялык немесинде түшүнбөй калат экен. Эмнеге эпистемологиялык деген? Азыр болсо мурунку неме керек жарак жана кызыкчылык деген немеси, феномендер мындай неме кыймылдын немеси негиздери болгон деп, булактары болгон деп не кылсак, азыр болсо адамдын баалуулуктары, ценности деп не кылат. Мына ушундай немесин айтып коёт. Бул жаңы китепте неме болот, чагылат. Сизге бир суроом бар да, мынагу теңирчилик менен байланыштырып атпайсызбы? Эстежан Манкуртизм. Ошондо сиз табиятты тирүү деп кабыл алып атасызбы илимиңизде? Табият тирүү. Себеп деген каалабайбы же каалабайбы өзүнүн циклдары бар. Колебания волнообразный деп коет. Ар кандай. Космосто да ушундай келет. Бирок биздин мына мисалы биздин галактикабыз, биздин аламыбыз башка немелерден айырмаланып турат. Табият жандуу деп айтса туура. Анткени өзүңүздүн жанагы идеяңызда эсте жан болуп атпайбы? Жандан чыгып. Жан чыгып атат. Ошону мындай туура түшүндүрсөңүз эл түзүгүрөөк түшүнөт да. Анан кийин мен дагы бир айтып кетейин. Мисалы ушундай эле кулдук формацияда Маркстын Ленинде. Ал жерде иштетип кул катары эмне кылып айландырган. Азыр болсо адам деген өзү эле техникалык жагынан ошон үчүн айтып атам да мен. Космос неме кылганда техникага көбүнө эле неме кылат. Билими көп, мааниси эмне болот? Анан кийин баалуулугу эмне болуп кетет? Адеп аклагы күчтүү болуп кетет. Ошону айтып атам, ошону биз кичине башкача мүмкүн айтып атат чыгармын мен. Сиз негизинен жан дүйнөнү биринчи орунга коюп аткан турбайсызбы? Адам баласынын жан дүйнөсү. Бүт баары ушуга байланышы керек. Сиздердин илимдеги тажрыйбадагы, анын натыйжалары дагы, мына парадигмалардын баары өз мезгилиндеги. Ошонун баары ушул адам жан дүйнөсүн изилдөөнүн негизги бир факторлор катары, негизги формалары катары колдонуш керек деп атасыз да? Мына мисалы бул эми биздин
турмушубузга киргенче көп жыл өтүп кетет го деп ойлоп атам. Себеби көп жыл өтөт. азыр философия эмес жөнөкөй нерсени киргизе албай атабыз мектепке. Баары жазылып бүткөн түшүнүктүү эле жазуучулардын өмүр баянын киргизе албай канча жыл жүрдүк. Ушундан улам сиз айтып аткан жанагы космос менен байланышып, анан аяктагы цивилдүү элдердин жакшылыгынын жарыгы бизге тийгенче биз кыргыз жок болуп кетебизби деп коркуп атам. Себеби азыр биз бир 2 муунду жоготуп алдык. Мына Хусейин Саевич жана санап атпайбы 7-8 муун деп. Биз 2 муунду жоготуп алдык. Мына 90-жылдан бери эле 2012-ге чейин 2 муун уядан эмнени көрсө учканда ошону алган турат азыр. Дагы теңир бар экен, бизде мына кылгыяк тарткандар, манас айткандар, төкмакынга жакындаган балдар бар экен. Эгер булар болбой калганда, анда биз мына Осмон агабыз айтып аткан массалык маданияттын бир кулуна айланып калмакпыз эмгиче. Муну үчүн Европанын өлкөлөрүнө нечендеген ондогон жылдар кетти. Массалык маданиятты киргизип, улуттун өзүнүн маданиятын жок кылыш үчүн. Алар ошонун баарын жоготуп алгандан кийин Франция, Германия, Швейцариялар болуп, ЮНЕСКО аркылуу маселе көтөрүшпөдүбү? Салттуу маданиятты сактап калыш керек деп. А биз акырына чейин жок боло элек маданиятыбызды алардын баягы кайгылуу тажрыйбасын кайталабай эле ушул баштан сактап калсак жакшы болор эле деп чырылдап атабыз. Сиздер дагы ушул эмгектериңиздерде ошолорду жазсаңыздар, ушуну көбүрөөк көтөрсөңүздөр жакшы болор эле. Себеби биздин таянарыбыз ошол. Биздин тарыхыбыз, санжырабыз, маданиятыбыз, үрп адатыбыз, каада салтыбыздын баары бир бүтүн болуп келип, элдин кашын билдирип тура турган. Элдин кашында туруш керек го, элдин визиттик карточкасы деп коебуз, ошонусу ушул болуш керек го деп ойлоп атабыз да. Бөлөк салак кылбай, мындай бир бүтүн кылсак, азыр дүйнө өзү деле мына өнүккөн өлкөлөр деп атабыз. Өнүккөн өлкөлөр өздөрүнүн алепетин таппай атат. Чынын айталы. Мына Хусейин Саевич Грециядан келди. Мен эми дагы бир айтып коеюнчу. Мына кичине Эстежан Манкуртезин немеси дагы бир мына мисалы логос деп коет, слово деп коет, сөз деп коет. Сөздүн маанисин, тамганын маанисин биз дагы жакшы билбейт экенбиз. Ошон үчүн мен айтып атам, космос менен, герменевтика менен, семиотика менен ушинтип эле дубалап салды деген немелерин кантип түшүндүрсөк болот, рационализм немеси мененчи. Бул түзмө-түз эле адамдын жанына, түзмө-түз эле ошонун кармасына жана ушундай немесине байланышат экен. Ошону биз ошон үчүн мен айтып атам да, космос менен эмне кылабыз? Көбүнчө биз немесин робот техника немелерин эмне кылып коебуз? Биз көп билбей калабыз. Ошондой өзгөчөлүктөрү бар космос неме кылгандачы. Осмон ага. Сиз уруксат берсеңиз мындай да, бизде бир жетишпеген жагыбыз бар илимде дагычы. Анткени себеби бизде мына көркөм стиль деген бар. Күнүмдүк турмуштагы стиль бар. Анан илимий стиль деген бар да. Бизди ушинтип тарбиялап коюптур. Мисалы мурунку санжыра, дастан, ошолордун баарын алсак, жөнөкөй сөз менен ким гана укпасын баарына жооп түшүнөт. Баары түшүнөт. Баарына жеткиликтүү. Баарына жеткиликтүү ынанып калат. Жөнөкөй сөз менен айтса. Анан мына илимий стилди азыр мына байкап атабыз. Илимий стилди түшүнүш бул бизди ушундай тарбиялап койгон. Баягы учурунда эгерде сен орус тилин таза билбесең, сен анда маңкуртсуң, сен анда эч кандай кызматыңан көтөрүлбөйсүң деп тарбиялады. Анан баарыбыз жанталашып, ой жүгүртүүбүз орусча боло баштады, орус тилинде. Анан эми кайра биз өзүбүздүн уңгубузга кайрылыш үчүн кайра кыргыздын нукура сөздөрүн пайдаланып, жөнөкөй эле сөздөрүн элге жеткизгенде. Ата азыр экөөбүз маектешсек, мына Жеңиш айтып аткан, Жеңиш мырза айтып атканды бир жерде отуруп алып, Бердибек мырза экөөбүз деле кээ бирөөнү түшүнбөй калып атабыз да. Анткени бул өзү да түшүнбөй калып атат айтып аткан сөздөрүн. Анан ушундай чет тилден келген бир сөз түшүнүктөрүн алып эле анан ошонун тегерегинде жүрө беребиз да. Анан ошон үчүн бул азыр айтып аткан татынакай жакшы идеялардын баары, жакшы ойлордун баары, жана жаңылыктардын баары ачылбай калып атат да. Биз бир кезде ушул көрсөтүүдө деле сөз кылды элек. Мына кыргыздын бир түндө уктап, түш көрүп туруп, эртеси күнү 100 000 деген сап манас айтып калганын феномен, өзгөчөлүгүн илим түшүндүрө албайт. Түшүндүрө албайт. Илимдин божомолдору болушу мүмкүн, бирок түшүндүрө албайт. Алдын ала түш көрүп боло турган окуяны айтканын түшүндүрө албайт. Түшүндүрө албайт, эч чейин. Ушул сыяктуу мына сиз айтып аткан жанагы кыргыздын улуттук касиеттери, кыргызда бул көп. Мисалы төкмакын деген бул шумдук дейм. Кетмен төбөдөн чыгып тетиги Анжанга барганча ушу кыргоолдун кандайча жаралганын айтып бүтпөй калган Жеңил жоктун фантазиясы деген бул эмне деген? Аккан суун айткандыгы. Бул эми жерден чыккан фантазия.
жерден чыккан фантазия эмес да. Бул өзү көктөн түшкөн талант деп түшүнөбүз да. Муну илим түшүндүрө албайт, мындай нерселер көп экен Кыргызда. Анан мына 1,5 миллиард Кытайдан бир Айтматов чыккан жок. 1,5 миллиард Кытайдан бир миң жыл кыйып чыккан жок. Ушул сыяктуу Кыргыздын өзгөчөлүктөрү көп. Биз ушулардын кайсынысын сыймык менен айтабыз, кайсыныбызды кейиш менен айтабыз. Бүгүн эмнеден тазаланышыбыз керек, эмнебизди көкөлөтүшүбүз керек. Бизди кубантып атканы буга чейин макалаларда жөнөкөй турмуштук деңгээлде жөнөкөй сөздөр менен ошол эле теңирчилик айтылар эле, ошол эле каада салттар, элдин тарыхы айтылар эле. Бирок аны илимдин тилине алып киргендер азыраак бизде. Мисалы, мынау теңирчиликти изилдегендер бир Манжаң толбой калат дегендей аттарын билесиздер. Кыргыздын кыргыз таануу илиминде деле мына Бердикем жакшы билет, адамдар аябай аз. Буга сүңгүп киргендер аябай аз. Мына кечээ күнү Тибеттен бир кыргыз келди, Алматыда, мына жекшемби күнү Бишкекке келет. Бул киши кыргызча сүйлөп атат, бирок мен арулардын тукумумун деп атат. Жанакыл ариистердин дегендей. Анан ушундан улам биз ойлоп атабыз. Демек арулар кыргыздардын мурдакы аты арулар болгон болуш керек деп. Себеби ал кыргыздар десе билбей атат. Алар ата бабасынан бери балдарына өткөн түшүнүк ошондой экен. Арулардын тукуму Алтай Ала тоодо жашашкан, Тибетте жашашкан деп. Биз ал кишини тартып калып бир сюжетин көрсөтөлү деп атабыз. Мындан тышкары жакында эле дагы бир окумуштуу келинибиз жакшы бир материалды жарыялады. Бул Америкадагы индеецтерди изилдептир, алардын сөздөрүн. Жергиликтүү калкын. Мына 40-50ге жакын сөзү бүт кыргызча болуп жүрөт. Биз бир кезде тамашалап айтчубуз. Бул «Сыновья большой медведицы» деген кино чыкканда айтканбыз. Бул чоң жетиген балдар дейт, кыргыздар го булар. Башка эч ким койбойт ал жетиген деген уруун деп тамаша кылганбыз. Көрсө ал тамаша эмес эле айттырып аткан бир нерсе окшойт. Ушул сыяктуу көп бир материалдар бар, илимпоздорду чакырат элек. Ушулардын үстүндө иштесеңиздер, анан Осмон ага жакшы айтты. Илгерки түшүнүктүү кыска орустар лаконичный дегендей тилге кайра өтпөсөк болбой калды. Биз көп сөздүү болуп кеттик. Эки сөз менен түшүндүрө турганды биз бир топ сүйлөм менен, бир топ абзац менен түшүндүрүп калдык да. Ушундан улам бир өтүнүч ушул, биз кантсе дагы баары бир өз жолубузга түшмөйүнчө өнүгө албайбыз, кыргыздар. Анткени далай жолду көрдүк, анын азабын да тарттык. Жакшылыгы болсо болор, бирок азабынан ашпайт экен. Көп нерсени жоготуп алдык. Хусейин Саяш айткан Совет доорунда көп нерсеге тыюу салынды дегендей. Мына өзүңүз аспирантурада жүргөндө окуган диссиденттердин китептери дагы ошонун жемиши. Бизде дагы мына Ат Токуров сыяктуу агайларыбыз ушул бир эки эле сөздү айтып коебуз деп Канчалык тагдырдан туш келген. Табалдиев агаларыбыз, Асанбек Табалдиев агабыз мына Чолпонбай Матросовдон мурда дзотко жыгылган деп айта коем деп көрбөгөндү көрдү. Башкача айтканда, илимпоздордун көбүнүн үрөйүн учуруп, жалаң гана бекитилген темалар, жалаң гана уруксат берилген темалар жазганга жол ачылып турган мезгилде. Эми азыр андай жок го деп ойлойм. Мына 20 жылдан ашып кетти, Азыр эркиндик. Арилер жөнүндө. Баягы Самат Кадыровдун баласы бар, Эмил деген. Ошо китеп чыгарды. Ошо китебинен үзүндү жанагы деньги власть дегенге чыгып атат. Мына ошо китебинде баарын тең бириктирип келип, кыргыздар еврейлерден алдаганча бир канча кылымдар мурун арийлер болгон деген пикир калпап такалат. Тазаган деп. Бул тигилер арийлер болгонбуз деп атышат. Ооба. Ошентип атышат ал такайда. Арийлер деп тимелдешип калган немецтер ошон үчүн еврейлер жок кылышка аракет кылган. Биз бул жерде айттык теңирилик жөнүндө. Бул өзү кыргыздардын укмуштай табигатын малаш деп. Тегереги 700 киши катышкан чоң жыйында окумуштуулардын Греция Родосто Англиядан келиптир. Самолет менен көп учам дейт, көп иштер менен экен. Ошо киши мен ушу кезге чейин коммунист болуп келгем, ким болуп келгеним, бийылдан баштап мен бизде Кудай бар экендигин ишенип калдым деди.
Құдай бар екен деп. Мынакей табиғаттың сұлулығы Укмуштай. Укмуштай жер эле эмес, башка планеталардын баары тегеметилген. Кантип булардын баары жаралып калды. Эгер Құдай жаратпаган болсо деп. Анан ошондон келип Теңиримде да ошондой кептер бар, Теңиримде. Ошондон келип алып туруп, мен Кудайга ишенип калдым. Кудай дегенде ал жерге жүгүнүү эмес. Мына ошо Кудай түзүп берген байлыкты, руханий дөөлөттү түшүнүш бул өзүнчө башкача экен деп. Бир тиги 55-60-тардагы жигит экен, ошо жердеги ал 700 киши туруп алып кол чапты. Акылыңа келе баштап турсуң деп. Демек, мен жанагы теңирлик дегенде, ушуга көңүл бурушуну ачууга аракет кылсак, биздин ата-бабаларыбыздын кылган нерсесине деген нерсени айтайын деп атам. Себеби тиги улутман берүүсүн мындай эмес жагынан кеңейтсек деп. Жанагы өткөн наркыбызды, алтындай салтыбызды кантип ошол жолубузга түшөбүз деп да. Ушул ягына мен кичине кошумча жасайын дедим билем. Мына мен жана Кыргыз дүйнө тааным деген китеп жазганда дагы менден башка да мыкты китептер бар. Дегеле баягы нуска дегенге толуп кетти китеп да. А бирок натыйжа анча эмес. Чын эле биз жакшы китеп жазып койсок бул жетишсе экен да. Таптакыр жетишсе экен. Ана мен ойлодум, жок. Муну көрсө баягы көрдүм, эстедим. Уктум, унуттум. Жасадым, үйрөндүм деген бар эмес Кыргызстанда. Мына ошол философияга салышыбыз керек экен. Биз сөзсүз үлгү кылып бир нерсе көрсөтүшүбүз керек экен. Ансыз үйрөнбөйт экен. Же көрүп ошо ойдон эстеген боюнча калат, же таптакыр унутуп калат экен да. Анан ошондон кийин анан мен жанагы курултай деген кыймылга келдим. Биз өзүбүздүн наркыбызды, бул нарк да. Бул нарк болгондо дагы эң жогорку башкаруу системабыз, институтубуз болгондо, ошону кантип биз көргөзөбүз. Анан биз ошону түзө баштадык, кыймылды. Анан кыдыра баштадык. Эң негизгиси, мынакей моореке тема байланыштуу Жеңишбектикине. Ошол жерден эстейт экен эл. Улгайып калган атасынан уккандары жаш кезиндеги. Ошолордон эстейт экен. Анан биздин айтып бергенибизди кошкондо кошул ташыл болот экен дагы, колдоочулар көбөйөт экен. А дегенде барганда карасак, мисалы 100 киши отурат, үтүрөйүп отурушат. Эптеп келишкен, сыйлагандан да. Анан кете баштаганда эле кол көтөрүлүп сүйлөй башташат. Анан айтышат, ай бул деген өзүбүздүкү турбайбы? Бул деген баалуу нерсе турбайбы? Мында башка жол жок экен. Бул көрсө көзөмөлдөйт турбайбы? Илгери Союзда деле элди контролдөгөн болгон. Ай бул өзү ушундан эми чыкпагыла. Силер бирөөңөргө академик берип, бирөөңөргө баатыр берип койсо кете бергениңерди койгула. Мойнуңарга килдиңерби? Иштегиле. Деп ошентишет. Карабайсыздарбы? Мына ошентип биз ошол канчалык эгерде биз кыдырсак, ошончолук кайра ошолордун эсине келет экен. Калгандары бар экен. Аны колдонуп, эмне кылыш керек экенин билбей, жөн эле эсинде жүргөндөр бар экен да. Анан биз ушу мен ойлоп атам, негизинен биз эки жолду же түбүнөн башташыбыз керек жаштарды. Бирок жаштардан баштайын десек, аларга пропаганданы. Анда бул азыркы жүрүп жаткан пропаганда абдан күчтүү, балдар ага өздөрү берилип кетет экен. Аларга жаңы калыптандырыш кыйын. Ал эми жанагы сөтүки башында барларга жеткизиш оңоюраак да. Ошон үчүн жогору жактан биз жана улуу курултай дегенден баштадык да. Ана мен айтар элем, ушул азыркы убакта, ошол ушу темага байланыштуу, ошо элибиз эстесе өзүнүн баалыктарын керек экен. Бүгүнкү күндө маңкурт десе, кыргыздардын менимче 99% төөнүн терисинен ширини башына кийгизген байкушту элестетет. Ошонтип элестетет. Андан башка маңкурт жок. Бул маңкурт Айтматов жазган бир окуядагы эле киши болуш керек. А бүгүнкү күндө жет атасын билбегендер, бүгүнкү күндө кыргыздын тарыхын билбегендер, бүгүнкү күндө өзүнүн уруусунун тарыхын билбегендер, өзүнүн айылынын тарыхын билбегендер. Булар маңкурт эмеспи? Жанагы теңирчилик менен байланышкан эсте жанынан маңкуртчулук деп эми ошондо негизгиси бул көчмөн калкынын маданиятын көтөрөйүн деген оюнда бар да. Анан эми ошо теңирчилик кайдан келип чыгат? Көчмөн калкта. Анткени себеби жана Хусейин Сайшаев айтпадыбы, жаратылыш менен ымалашып деген. Биздин негизги чарбабыз мал чарба болгон. А мал чарба түздөн түз жаратылыш менен байланыштуу. Биз улам бир жерден бир жерге көчө бергенбиз. Жок, бул биздин жер, тиги жер биздики эмес деген бизде түшүнүк болгон эмес. Биздин менталитеттин өзгөчөлүгү ошо биздин ой жүгүртүүбүздө мейкиндүү болгон да. Мейкиндүү. Эркин болгон. Эркин болгондо анан мейкиндүү болгон. Анан биз жаратылыштын негизгиси эмне? Малга эмне керек? Малга чөп керек. А чөп кайдан пайда болот?
ой асмандан жаан жааса пайда болобу, кар жааса пайда болобу. Анан мына ошондон жанагы негизги байлыгы мал болгондон кийин баягы кыргыз көчмөн калкы ошол асманга сыйына баштаганда. Көкө теңир, Кудайы көкө теңир болгондон кийин. Аны биз Кудайга чейин жеткизип чыктабадык өзүбүз. Кудайга чейин. Хотя биз жакшы билебиз, мына бүгүн азыр мактанып атабыз. Ой бизге арабтар келип алып, бекер мечиттерди салып берип атат деп. 2000ден ашып кеттик. Бизде 2000ге мектеп жетеби бүгүнкү күндө? Светтик мамлекет деп атабыз. А бирок экинчи жагын унутуп атабыз да биз. Анткени себеби ошо бизге мечит эле курбай, алар өздөрүнүн идеологиясын алып келип бизге таңуулап атат. Биз аны унутуп атабыз. Акта тагылат. Унутуп атабыз. А биз ой батабызды берип, урагыбыз болуп жыргап атабыз да. Жыргап атабыз. Анан жанагы нарк насил өзүбүздүн улутту улут кылып турган биздин баалуулуктар кичине сыртка жылып кетип атпайбы? Сыртка жылып кетип атпайбы? Анан жанагы философиянын өзүндө деле бытие определяет сознание дейт. Аны кыргыздар илгери эле ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп коет. Мына бир макал. Аны ошону бир макал. А биз кийин аны системага салып алып азыр сайрайбыз элдин баары. Ой, бытие определяет. Кыргыздар тек көчмөн кезинде эле андан мурун эле сенин ойлогон оюңду кыстаган турмушуң жеңип коет деп жана сиз өзүңүз айтпадыңызбы? 5 баламды ким багат деген турмушусунда. Мына анан балким философия, конечно, азыр бүгүн биз бир система катары түшүнөт. А философиялык ой жүгүртүү кыргыздарда кенен болгондо. Керек болсо жанагындай дүйнөнү дүңгүрөткөн дастандарды жараткан кыргыздар энциклопедия. Мына тарыхы да ошол жерде жатат. Алардын турмуш образы да, ой жүгүртүүсү да, менталитети да бүт ошол жерде жатат. Мына энциклопедия. Анан эмне биз? А биз ошолорду кантип жеткизебиз? Маселе ошондо да. Качан гана биз мына жогоруда аябдаганда сонун сөздөрдү өзүбүздүн уңгубузду таап, ошол өзүбүздүн уңгубузду өзүбүздүн чөйрөбүзгө бүгүнкү турмуштун Осман ага айткандай турмуштун жөнөкөй сөзү менен жеткиргенибизде гана элдин жалпы массанын колдоосуна, элдин жалпы ишенимине ээ болобуз. Ошентип мына жогорудагы бүгүнкү сөздүн мааниси чыккан жана эс тутум, манкуртизм деген ушул түшүнүктөрдү биздин өзүбүздүн кыргыз элинин жогорудан бери өзүңүздөр айтып келе жаткан жөнөкөй адат салт, үрп адаттары менен, макал лакаптары менен бүгүнкү турмуштагы колдонуп келе жаткан жөнөкөй сөздөр менен гана ошолорду жеткиргенибизде гана ошол элдин аң сезимине жетип, бүгүнкү жогорудагы айтканыңыздардай бүгүнкү жаңы мына батыш ишинде жаңы технологиялардын, жаңы өнүккөн элдердин өнүп келе жаткандарын өзүнүн турмушу менен айкалыштырганда гана чыныгы өнүгүүгө ээ болобуз деп айтар элем да мен. Ар бир кыргыз баалуу болуп турат. Ал жакшы болсо да, жаман болсо да, себеби аз элде ушундай болот экен. Миллиарддаган эл болсок, биз сорттошсок болор эле. Бирок ушундай аз элде ар бир кыргыз, мен түшүнүгүм ушундай, ар бир кыргыз баалуу, ар бир кыргыз кымбат болуп атат. Бүгүн биз Жеңишбек Ашыралиевдин кийинки кезде илимге кошкон бир кичинекей салымы боюнча сөз кылдык. Толук айта алган жокпуз, эми аны толук айтыш мүмкүн да эмес. Учкай сөз кылдык. Жеңишбек мырзага рахмат айтабыз. Кандай жазылганын илимпоздор айтар, окумуштуулар айтар. Биз болсо аракетти баалайбыз. Аракет кылбаган жаман. Аракетиңизге чоң рахмат. Ылайым сиздин жолуңузду жолдогон студенттер көбөйсүн. Жаш илимпоздор көбөйсүн. Биринин кемчилигин бири толтуруп отуруп, акыры улуттун бир жаркыраган илимий полотносун да бир көрө турган күн болот го деп ойлойбуз. Ушуну менен улутман көрсөтүүсүн аяктадык. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Саламат болуңуздар.